тууралуу 2014-жылы чыккан «Мен киммин» аттуу тасманы көрөбүз. Андыктан тасманы көргөнгө камданып чайыңызды астап олтуруп калган болсоңуз, Санчобек каналы тасманын маңызын айтып берүүсүн баштасын. Элибизде ак канарыктан суу агат деген накыл сөз бар. Бул деген адам өзүнө жакшы же жаман бир адатты сиңирип алган болсо, эртелүүгө аны жасай бергендиги анык дегендигин билдирет. Ошондуктан достор, өзүбүздү мыкты адаттарга көндүрөлү. Биз болсо тасманын башында адат болуп калгандай эле жардама менен баштайбыз. Бул адатыбыз кээ биринин жинине тийгендиги менен Москвада жүргөн туугандарыбызга пайдасы тийип жатат. Андыктан Москвада жүргөн туугандарыбыз документтериңизден кандайдыр бир орчундуу маселе пайда болуп калса, төмөндөгү айта турган байланыш сандарын жазып алып Иса мырзага кайрыла бериңиз. +7 903 107 30 41. Тасманын башында Бенджамин Энгель деген баланы көрөбүз. Ал баатирлердин бирине кирсе, ал жерде адамдар өлүп жаткан болчу. Мындан соң кадр алмашып, биз Бенджаминдин тергөөчүлөрдүн алдында отурганда күбө болобуз. Анын жанына Ханна Линдберг деген интернет кылмышкерлерин аныктоочу тыңчы келип, мага Клей уюму тууралуу айтып бер десе, Бенджамин өзүнүн бала кезинен баштап окуяны айта баштайт. Каарманыбыз кичинекей кезинен эч кимге кошуло албаган жоош момун бала экен. Атасын тааныбай чоңойгон Бенджаминдин апасы дагы 8 жашында өзүн өзү өлтүрүп алыптыр. Ошондуктан Бенджаминди чоң энеси чоңойтуп, азыр болсо Бенджамин өзү чоң энесин карап жүргөн убакыт. Азыркы учурда Бенджамин пицца ташып иштеп жүрчү. Бирок анын мындан башка эч ким билбеген таланты бар эле. Каарманыбыз 14 жашынан компьютерге кызыгып, өпкөнгө аракет кыла баштайт. Бирок Мэри мындай нерсеге даяр эмес болгондуктан мен кетейинчи деп ал жерден кетип калды. Анда Бенджамин анын артынан барайын десе, бир кезде Мэри менен чогулган бала пайда болуп, мындан кийин Мэриге жакындабагын деп аны уруп салат. Ошондой күндөрдүн биринде Клей тобуна Эмерикстен кат келет. Көрсө, катта Ханнанын башчыларына жазган жообу бар экен. Катта Ханна Клей деген хакерлердин тобу бар. Бирок алар көп деле коркунучтуу эмес дегендиктен Эмерикс атайын бул катты Клейге жөнөтүп, силер менин көз алдымда кичинекей эле оюнчусуңар дегендей кылып коет. Муну көргөн Макстын жини өтө катуу келип, биз бир иш жасабасак болбойт деп, ошол замат Бенджамин дагы өзүнүн бир сунушун айтат. Биз буга чейин эч ким буза албаган турушчу. Каармандарыбыздын ою болсо такыр башкада болчу. Алар Эмерикс айткан буйрукту аткарып, Европолдун системасын бузуп киришип, Эмерикске Европолдун системасына киргенге мүмкүнчүлүк беришмек. Бирок ошол өздөрү берип жаткан жол аркылуу Эмерикстин ким экенин жана кайда экенин билүүнү көздөп жатышкан. Я козел. В кои-то веки ты прав. Бенджамин буга чейин бетиндеги жаракаттарды Макс менен мушташып кетип алган болчу. Анткени Макс Мэрини өпкөндө Бенджамин жини келип, аны аябай эле жаман көрүп жаткан. Бирок алар Европолго кол салардын алдында бири-бирин кечиришип алышат. Ошентип буга чейинки издердин бардыгын жоготолу деп кеңсе кылып алган Бенджаминдин чоң энесинин үйүн күйүүчү майларды чачып толугу менен өрттөп жиберишти. Бул убакта Ханнаны башчылары иштен бошотуп койгон болот. Анткени канча убакыт өтсө деле ал кылмышкерлерди такыр эле таба албай койгон. Ошентип каармандарыбыз Европолдун имаратына кирүү менен алек болушуп, бирок иши башталды эле токтоп калчудай болот. Анткени имарат өтө бир катуу коргоого алынып, буга чейинки өздөрү жасап жүргөн иштин эч эле бири туура келбей койду. Билип алууга аракет кылыптыр. Ошентип анын ою ишке ашып, бир маалдар Бенджаминди издеген адамдар келип калат. Ал ноутбугу аркылуу Эмерикс аны таап алгандыгын түшүнүп, ноутбугун таштап коюп эле качып, метронун жолуна түшүп, эки коолап келе жаткан адамдан качып кете берет. Көрсө, тасманын башы ушул окуядан кийин башталган экен. Анткени Бенджамин мейманканага келсе, ал жерде Макс, Штефан, Пауль үчөө тең өлүп жатыптыр. Ошондуктан каарманыбыз тынчыларга колго түшкөнгө туура келет. Ал биринчи сүйгөн кызы Мэриге жолугуп, аны менен жарашып алып, андан соң Ханнага өзүнүн оюн айтат. Мен Эмериксти кармаганга жардам берем жана ага каршы күбөлүк өтөмүн. Бирок сиздер менин аман калуума кепилдик беришиңер керек. Мен